Pavlo Чайковский төрө өкүмдү өзү окуп, өкүм аткарылаар алдындагы акыркы каалоо сөздөрүн сураган болду. Өлтүрүлөр алдында эмне суралса, сураганы орундалат дешет. Эмне сурайт? Жалынабы? Ошондо төрөлөр жибип, өкүмүн өзгөртүп жибереби? Эл жымырай кулак төшөп калышты. Жаныңды сура, Камчыбек, деген кыйкырык чыкты. Жок, сурабайм, жан соогат, деди Камчыбек катуу. Эмне, жан соогат сурагандай, не жаңылып, не уурулук кылып, өлүмгө кетип баратыпмынбы? Мен көчүмдү тоскон, көч үстүндө ак никелүү катынымдын чачын кескен, зомбулук менен жакалашып, укукташып өлүмгө кетип баратам. Өлбөй турган темир өзөк барбы? Өкүнбөйм, арман кылбайм. Билип кал тууган элим, мен тепселип кирдеген баркымды, бек сөөлөтүмдү каным менен жууп таштап кетип баратам. Павло Чайковский төрөнүн буйругу боюнча кызыл кийинген желдет сыйыртмакты биринчи Камчыбектин мойнуна сала баштады. Тике маңдайга келген өлүм сестентти белем. Камчыбек сууга кокустан түшүп кеткен баласымал апкаарып шашып, «О, элим-ай!» деп жиберди үнү кардыга. «Мага бересең болсо кечтим, аласаң болсо». Ушул тапта Курманжан даткалар дар жака ээгин көтөрө жүз буруп, кош бөйрөгү мыжыга таянып, бүткөн бою калчылдап, кош айтканы болгондой үнсүз башын ийкеп, бирок оозунан бул оор касиреттен такыр башка кеп чыкты. «Уулум, кайратыңдан жанба, уулум. Сал сыйыртмакты мойнуңа. Кыргызсың. Төлөрүң жокпу артыңда? Калдайган калың элиң турбайбы? Сал сыйыртмакты мойнуңа. Өлүм алдында майышты дебейби? Таба кылбайбы душманың?» деди иштен өксөгөндөй ичи калтырап кетти. Үч желдет чыгырка коюлган чыйрамы катуу ичке жибек арканды белге сала күчүркөнө тартып кетишти. Чыгырык үнү чырылдап, Камчыбектин тула бою середен өйдө дардын кары устуна чейин көтөрүлө барып, муунуп, буралып, бир убакта жерге күп эте кайра сулап түштү. Эл чур дей берди. Жибек аркан бир чыйрымы түлөй келип чыр түзүлүп кеткен экен. «Кайра», деди Павло Чайковский. Эл чуркурап, Курманжан датка ордунан тура калды. «Кайра тартылбайт. Күнөө бир, жаза бир. Бир күнөөсү үчүн бир мерте тартылды. Өлбөй калганы, Кудай ага жанын соогат кылганы. Болду, өкүм салт ушундай. Кайра, тез», деди катуу Павло Чайковский датка айымдын зар жүзүнө карабай, салт жүйөөсүнө кулак какпай, кайра каршыга эрегише. Шашылышып, өзүлөрүнө күнөөкөр сезип калышкан желдеттер буйдалышып, аркандуулап Камчыбектин да, Ак балбандын да мойнуна сыйыртмак салып жиберишти. Эл туңгуюк дуулдап, кай бирөө эки көзү чанагынан чыгып, кай бирөө жүзүн басып үңкүйдү. Кокустан, капилеттен бир Кудай өзү бир канманаар арал жиберсе, аны жаздым калтырбай, айтаарын айтып, бирок сөзү ары каттабай, кайта кагуу угуп, уулунун жанын өз колунан пыр эткирип учат качырып алгандай мусарап болду. Тыякта дар чыгырыктын чырылдаган үнү да, эл арасындагы өксүү шолоктоо да кулагына кирбей, тиги асылып, узуну чыгып, акырын теңселип туруп калган эки бирдей каралды кайгы боз чалдырган көзүнө бирдей өкө,
Bir de törtö görünüp bılk ete albay, ırp ete albay nes boldu. El çuğu tartıp ökürüp jiberişti. Tokto dep bir katı üün saldı Kurmanjan Datka. Tokto! Үнü dirildep, kayıkkan kişidey kalçıldap ketti. Ökөөнүн тең сөөгүн арабага салып, мадыга алып баргыла. Ариетин кылып аласыңар ошо жерден. Кың деп азыр бириң да. Эл дым болуп калды. Кыргыздын дүйнө таанымы анын салтында, билиминде, адебинде, адатында. Салттын күчү тамырында жаткан билим, салттын кубаты төптүгү айкалышы, өмүр менен, өсүү менен, күчтөнүү менен. Жашоо бул айкалышты билүү, колдонуу. Жашоо бул өсүү, өнүгүү. Жашоо бул негиз табуу. Жашоо бул үрөн тамыр өзөк. Үрөндөн тамыр байлап, өзөк өсөт. Бул мыйзам жашоо негиз. Тамыры жок эч нерсе жок. Тамыры күчтүүнүн өзөгү күчтүү, өзү күчтүү. Өзөгү кубаттуу болсо, ал бекем туруктуу, мөмөлүү. Мөмөдөн улам ал көбөйөт, өсүп өнүгөт. Бул жашоо мыйзам. Тамырына доо кетсе, өзөк ооруйт, соолуйт, жашоо токтойт, же кубаты кетет. Өзөк аяр мамиле жасабаса, ал да алдан таят, мөмө бербейт. Жашоонун шартын, мыйзамын, жашоонун тереңин байкаган, сырын алган эл жашоо мыйзамды кармай билет. Тең салмакта жашай билет. Шайкештикти бузбаганга аракет кылат. Кызматыбыз кыргыз элине болсун. Жашоо жакшыга өзгөрүлө берсин. Жаркырап нурлар төгүлө берсин.